обого толгондо, кармашканга көй батыр, Алмамбет көй чубак аты каш, алма келди сокурга, уруш салып ошондо эки күн болуптур. Алмамбет батырдан бүткөн бойун кан кетип, акыл айыр ошондо аянбастан ал кетип, Кудайбек салбай кал 12-3 шал болуп, акыл айыр ал болуп, бүткөн бойун барысы кыймылда дал болуп, не кылар биле албай алып жетпей турганда, күн обо толгондо, 2 күнчө болгондо алма келди сокуруң. Бул кызыкты кылганда атаган дүнүйө өзүң көргөн эр чубак. Ошол кезде карасаң ажап кыз тамаша, найза кылыч колго алып карсылдашып калды дейт. Алма келди сокурга тарсылдашып калды дейт. Бириң ача, бири жөө, бири батыр, бири тең тайлашып турганда, бул кызыкты кылганда алтын айдар жок болбо алаканган. Ошондо айдалык азынган өзүң көргөн сырбараң алыптыр макелден атмакка беленден алыптыр. Кудайбек салбай кал кой башын коргошун колдурот урду дейт. Курдун көз дарыны кулагын куйду дейт. Макелден атмакка беленден турду дейт. Аркыра жүр чалкалап кулактан чык дарыны тырмак менен талкалап өзүң көргөн Алмамбет мергендик жанда жок Айсарал бууданын токуп келген. Алмамбет абердин гүлүнөн ажыдардын сыйкырын окуп келген. Алмамбет ошол кез туштады Кудайбек салбай кал колунда сырбараң алыптыр. Жалгыз көз макелден жалгыз көз мейлешон алыптыр чубак менен. Ошондо алектен жатканда берен чубак көй кашка аргызык атканда макелди. Ошондо эр чубак чапканда тозо кал эр чубак карсылдаш жатканда. Кудайбек салбай кал алышал бири менен тарсылдаш жатканда. Ошол кез карасаң макелди эр чубак кызылган атканда алтын айдар жок болбо азызган. Алмамбет аткан сонда карасаң атканда мынтык тарс деди чечекейге кадалып өзүң көргөн макелди жалгыз чечекей. Ошондо балп этип жерге ыргыдың канатын кайрылды өзүң көргөн макелди жалгыз көздөн айрылса да ошондо не кылар биле албай кайгырганда макелди кайрылып шондо тура албай берен чубак батырга карсылдаш жатканда. Жалгыз көздөн айрылып тарсылдаш жатканда эр Алмамбет барыптыр сол бөйрөгүн алыптыр аянбастан. Ошондо чокмор менен чокмолоп айбалта менен чапкылап аянбай кирип калыптыр тоонуу көздө шокшоктоп 2 күн. Ошондо 2 батыр токмоктоп Кудайбек салбай кал күн обо толгондо көздү кара көздөн айрылып сокур болгон макелди кармашканга. Ошондо 2 күн болгондо макелди алсырап көзүнөн ак канынан калган экен. Кансырап жер таян ошондо базаң албай теңселип Кудайбек салбай кал тогулаган немедей кулап кеткен жеринде кылычтар алышты кыймачы чабышты ашпыжым. Ошондо Алмамбет чубак көй батыр алма келди батырдын. Ошондо башын кесип алыштың одон, башын кесип ал деле, кызыкты мыктап сал деле, бүткөн бою дал болуп, акыл айран ал болуп, 12 мүчө нан болуп, маңдай жагын караса, агып жаткан суусу бар, ошол сууга барышып, жуунушуп алышып, бойду сууга салышып, бакайран жеңген каныкей, арнап берген гүл азык, түгөнбөгөн газатка камдап берген гүл азыктың алышып, аңгемеге киришип, гүл азык чайкап ичишип, эс алыша калышып, өзүң көргөн мээри чөп кайран жеңген каныкей, камдап берген мээри чөп чоң газат барганда батырлар барына арнап берген мээри чөп ал деле Айсарал бууданын көрктүү гүл көк ала өкөбүн сал деле мээри чөп жегенде ошол турган буудандар эс алыш ал деле эрте окум сыйрышып кудуктуу жер сугарып кумдуу жер оонатып эс алдыр ал деле кайра баштан токонуп алдаган
улут деп ар нерсе чочунуп эрманаска бармакка сүйүнчүн салмакка макелден ошондо башын кесип алышып артынып ошондо бармакка жалгыз макелден башын көр аянбагы зор экен өзүң көргөн береги макелден башын көр 12 канат ак бөзүй чоң экен башты ошондо тарта албай жалгыз башты карта албай ошол кезде карасаң Кудай бет тамаша атаган дүнүйө алтын айдар чок белбо азызган жалгызы ташап кел ошондо бир жагын башартып бир жагын ташартып бул дүйнөнү кем кылып макелден башына үйдөй ташты тең кылып көк алага артынып басмайыл тартынып кайра жөн калды дейт Кудай бет салбай кал адыр будур бел басып аянбай түрк жер басып тал чокуду калышкан эрманас алдына ошондон эми жетип барды дейт одом сүйүнчүнүң айтышып аземин шондоң артышып айланайын айкөлүм макелдөөгө бардык деп кызыкты чындап салдык деп ушул турган макелдөө башын кезип алдык деп макелдөөнүн ошондо башын кезип айкөлүм алдыңа сенин бул күндө тартуугулу бул жерге эми келип калдык деп ошондо маннас барбаңдап аянбастан дардаңдап айланайын Алмамбет жанымдагы чубагым акылдың убагың экөөң жанында турганда карагы аккандын чебин бүгүн бузамын деп ошентип айкөлүң барбалак сүйүнүп ошол кезде карасаң гүл азык чайкап ичишип аңгемеге киришип эс алыш алганда ал күнөн жатышып жатып жамбай талдырып уктап уйку кандырып күнөө тол деле эртеси бул деле макелдөн сойдук деп тыным кыл койдук деп кубаныш турганда өзүң көргөн Алла кең эми тур кеп айткан деп айтып айланай айкөлүм уйтүгүн көп Кытай уйтүгүн көбүрөөк Кытайдын ошондо колу бар карагы акканга казат кылган адамдын кайнап турган шору бар ушул турган Кытайдын каролдор сыйкырлуу беш бөлөк жолу бар айланай айкөлүм ушул турган эр чубак макелдөн сойдугу тыным кыл койдугу берен чубак көй кашка жаныңда бүгүн калсынчы эр сыргакты алайын каролдор сыйкырдуу жолго чыгып барайын карагыт акканга калайман салайын бейин жол беш бөлөк уруксат берсең айкөлүм ошо чалгынды гана мыктап чалайын одом деп ошентип Алмамбет уруксат сурап тур деле ай сарала будандын оозун ошондо бур деле айкөлүң маннас кабылан батасын берип сал деле өзүң көргөн үч буданды жылкынтып Алмамбет сыргак көй батыр кайра жөнөп кал деле адыр будур бел ашып аянбай түркүнү жер басып Кудай бетин салбай кал түрмөктүү булут жер менен түрдүү бел менен атагана дүнүйө аркасында чаңгалып көргөн адам таң калып Алмамбет сыргак көй батыр алгыр куштай айланып ошол кезде карасаң ажап кызык тамаша беренин сыргак көй кашка ошоң рапыстандап күй чеккен ыргыштаган душманга ылачын куштай тий чеккен ошол кезде карасаң ок өтпөс темир күй чеккен окторулган душманга өзүң көргөн эр сыргак ок жыландай тий чеккен ошо бадана тандап күй чеккен басташа келген душманга барчын куштай тий чеккен атагана дүнүйө өзүң көргөн Алмамбет эр сыргактын ээрчитип жер айланып закымдап келген экен ошондо өзүң көргөн береги көчүгү учак чоң катын ошо Кытайлардын Канышайга жакындап ошо Канышай катын каалаптыр музгиндикти баалаптыр музгиндикең ошондо нике кыйып салыптыр ошол турган музгиндик Канышайдын алыптыр Кытайдын берки четинде жоо душмандын берки бетинде ошондо жол кайтарып калыптыр одом алтын айдар чок белбоо азызган Алмамбет эр сыргак деп айтканда деп айтып айланай сыргагым айткан тилди аларсың кабак жолду каларсың ушул турган Канышайга барайын жолун жакшы билемин кабарды мыктап салайын алда тал буйруса Канышай желдеттер калтырбастан алайын баштарын кесип салайын деп ошентип Алмамбет жанындагы эр сыргак кабакка ошондо
калтырып алдында саралан булкунтуп атырылды жулкунтуп Кудайбек салбай кал бер жагын караса агып жат суусу бар сууну жейт ошондо бекинип бар Алмамбет аңдып жат алды эле абайлап көзүн салды эле аны таштап салыңар өзүңөр каны шай алды эмин кеби бар ошондон кабар алыңар эсен канга бармакка аныктап кабар салмакка кабарды чындап алмакка ошолуп турган музгиндик кетип калыптыр өзүңөр каны шай желдеттер жанында оюн күлкү салыптыр желдеттердин барысы шаракташ ошондо кытайынча бибилеп оюн ойлоп калыптыр ошол кезде карасаң ажап кыз тамаша каны шай ошондо эшек кулак балбаны адамдан артык зардалы ошол кезде карасаң сууга дайын барча экен эки чоң колдо карасаң серке чанаш бар экен чанаштарын алча экен сууга бар ошондо сууну сузуп алча экен суу көтөрүп келче экен каны шай ошондо желдеттер берче экен камсыз кылып ошондо суусу менен турчу экен эшек кулак балбаны ал кызмат кылча экен эки бирдей ошондо чанаштарын алыптыр сууга жөнөп калыптыр суу боюнда ошондо эшек кулак балбаны эми жет барыптыр эми жет барганда чанаштарын алганда сууга шон салганда суусуздан калганда аңдып турган Алмамбет аркасын барды эле басып жатып алды эле алкымын алды эле аянбастан ошондо алтын айдар чок болбо азызган Алмамбет бар күчүн шон салды эле эшек кулак балбанды муунтур ошондо кекиртегин калтырбай ошондо жул алды эле эшек кулак балбаны өлүм болуп калды эле алтын айдар чок болбо азызган жалгызы эшек кулак балбандын кебин кийип алыптыр серке чанаш ошондо толтуруп суудан алыптыр экөөнүн бирдей көтөрүп алгашын алганы шай катындын адамдан артык капырдын ошондон алдына жетип барып турдум алганы шай катынын адамдан артык капырың жолдун четин кайтарган душмандын мизин майтарган беттеше келген душманы беттешең албай жалтанган атагана дүнүйө эр Алмамбет баатырың эшек кулак балбандын кебин кийип алганда эки серке чаначы суудан куюп ошондо эми кийип барганда эми Кудай эрди деп эшек кулак келди деп сууга бүгүн барды деп суу алып келип калды деп көңүлү салбай турганда өзүң көргөн Алмамбет эшек кулак балбандын кебин кийип ошондо ашканага барыптыр ошол турган ашкана шарап куюп жатканда кытайлардын көк арак көкөрмүн толарак желдеттердин барысы бибилешип ошондо арак ичип жатканда шатырашат бийлешип шарап ичип жатканда уудан салып чыгыптыр бул кызыкты кылыптыр уудан салып чыкканда алтын айдар чок болбо азызган жалгызы бул кызыкты кылганда ошоганы шай желдеттер уудан ичип алды дейт кырылып жатып калды дейт кыраның алма кой кашка бул кызыкты салды дейт уусун берип ошондо калтырбастан кырды дейт кылбаган кылды дейт каны шай башкылып башын кезип салды дейт тындым кылып койгон соң кара көзүн ойгон соң калтырбастан сойгон соң каны шай желдеттер калтырбай бар жойгон соң эшек кулак балбандын кебин чечип салыптыр эр Алмамбет батырың кабакта калган сыргакка ошондо кайра келип калып турдум андан ары жол жүрүп ат аябай мол жүрүп ошол кездең Алмамбет жанындагы эр сыргакка кеп айтат кеп айтканда деп айтат айланайын сыргагым туулган жер эске түшкөндө тутамга келбейт кайран жан биреги булуңгур тартып уруштанган буларык тартып уруштанган киндигимди кескен жер энекем мени туулган жер киндигим кезип ошондо киримди чындап жууган жер көпөлөк ойногом көк кашка суусун бойлогом айланай сыргагым мен Кытайда кеткен жер башыма бал жеткен жер түпкү бел Карахан четки бел Эсен кан Алоке Азиз кан ошол төрт бир тууган Алокен Коңурбай Эсен кан Бөрү көз Кудайбек
салбай кал айланай сыргагым ушуу турган береги менин атам Азизхан 60 жашка барганда 60 жашка барганча бала көрбөй калганда бала көрбөй калдым деп арманын айт ошондо түпкү Карыхан барганда кабарды кат салганда түпкү Карыхан добул басты чалыптыр уйтүгүн көпкө тай калтырбай жый алыптыр чубатуу салыптыр сынчыларын алдырып сындап көз салдырып аярыларын алдырып аныктап көз салдырып бул кызык кылганда өзүң көргөн калыр Карыхан кызык кыл турганда атаган дүнүйө сорундук кыз экен оймоктун уз экен менин алтын ай аярыларын ошондо сынын ачында толуптур ошол турган алтын ай Азизхандай атама алпере турган болуптур ушул турган алтын ай уулту берет деп уулту бергенде ошо урбатынчын көрөт деп менин алтын ай ошондо береги турган Азизхан менин атам ошого нике кыйып коюптур тоюна токсон союптур кожомол жыйыптыр никесин карасаң кытайынча кыйыптыр антип кызмат кылыптыр менин атам Азизхан ошондо кызмат кылып турдум күн обого толгондо менин энем алтын ай боюнда ошондо болгондо шердин этин жесем деп талгак болуп турганда менин атам Азизхан мергендерин бир бөлөк калтырбай жыйып алыптыр атагана дүнүйө Алтай тоонун бер жагы кең өзөндүн капталы ошол жерге барыптыр ошол жерге барганда шерге талгак болду деп мергендердин баарына шердин атып келгин деп ошо тапшырма берип салыптыр мергендер баарысы чогулуш алышып ошол жерде жатышып көп кызык атышып бир ай чам болгондо жалгыз шер атышып ошол жерде союшуп жүрөгүн сур алышып менин атам Азизханга барышып ошондо бер салганда ошол кезде карасаң менин атам Азизхан менин эне алтын ай бергенде талгаган калганда күн обо толгондо толготкон ошондо 9 ай 9 күн болуп толгоожаң башталып бейшембини түн болуп менин алтын ай толготуп ошондо тууганда киндигим кескенде киримди ошондо жууганда менин чекем жерге тийгенде Кудай бет салбай кал кабарым эл жетиптир ушул турган бежиңге жамгыр жаап ошондо 7 күн ачылбай ошо кыян жүрүп кетип турдум Азизхандын арамы алдагандай болот деп ушул турган бежиңге кылбаганды кылат деп кыяпаты келгенде уйтүгүндө кытайды калтырбастан кырат деп чет бежинден эсен кан кинем алып калыптыр атагана дүнүйө көпөлөк ойнодум көк кашка суусун бойлодум 6 жашка барганда менин атам Азизхан Абердиндин көлүнүн кыркырынан окууга ажыдардын ошондо сыйкырынан окууга 6000 бала жыйдырып 6000 бала барганбыз 6000 бала барганда 6000 кырылып сыйкырдан окуп жатканда 6 эле бала калганбыз кийинки жылы болгондо 7000 бала барганбыз 7000 кырылып 7 бала калганбыз андан кийин барганда 8000 бала барганбыз 8000 кырылып 8 бала калганбыз кийинки жылы болгондо 9000 бала барганбыз 9000 кырылып 9 бала калганбыз андан кийин барганда 10.000 бала барганбыз 10.000 бирдей кырылып 10 эле бала калганбыз Кара жойдун шыпшайдар ушул турган бежиндин бузуларда чыгуучу көзгө атуучу мергени асман менен учканды окуп билип ал калды жерде жойлоп жүргөндү окуп билип мен калдым айланайын сыргагым ушул турган шыпшайдар ошо көөнүнө чындап толтурду менден карап олтурсаң 3 ай арты ошондо окуп билип олтурду кагылайын сыргагым ушул турган береги менин жерим канжайлак мен окууда жүргөндө ал окенин коңурбай калайманды салыптыр менин атам Азизхан Азизхандан ошондо канжайлактай жайлоосун
ошондо күч менен тартып алып турдум. Мен окуудан келгенде менин атам Азизхан, атагым журтка дан кылып, ошол жерге хан кылып, хан шайлатып сал деле, ушу турган Алмамбет атасынын ордуна хан болуп шондо кал деле, хан болуп шондо калганда далай жерге бар деле, жерлерди кыдырып чымачын каккан кең дуңшага баргамын, кабарды катып алгамын, кабарды катып алганда далай жерге барганда ошо турган хандарың эсепти чындап тапчу экен. Хан келет деп ошондо адамдардан ап келип саддаганы чапчу экен. 5-6 адам байлатып көздөрүн жондо жайнатып садага чабар болгондо ошол турган буйругун алып шондо салгамын, өлүмдөн шондо куткарып кое берип койгомун. Айланайын сыргагым адилеттүү болгомун, аккан суум аккан жок адилеттүү болгонум. Адамзат пендеден садагасын ошондо чаптырбастан койгонум. Хандарыма жаккан жок, кайра келген жеримде атамага кеп айтты, туулбай калгын деп айтты. Сен окууга барганда, окууда жүрүп калганда эң алуу экенин чоң коңур, адырайган оң богур, кебез бөлбө кең өттүк, ошол кечилдин аны Коңурбай. Коңурбай келип кал деле, балакетти сал деле, менин жайлоом канжайлак, күч менен тартып ал деле. Берем болсоң шер болсоң, бели катуу эр болсоң, атакеңдин ойлосоң, канжайлакка барарсың. Ушулуп турган канжайлак, ошо жеримди тартып аларсың деп ошондой дегенде, ошондо турдум ойлонуп, оң жагыма толгонуп, атаңдын көрү Коңурбай. Коңурбайга барбасам, балакетти салбасам, сага бирди кылбасам, атакемдин канжайлак тартып албасам, Туулбай туна чөгөйүн, ажалдан мурун өлөйүн, асылым болсо көрөйүн деп ошентип ошондо кылжеремини алганмын. 9 кулаш сырнайза толгоп колго чалганмын. Алуу экенин Коңурбай, Коңурбайга барганмын. Алуу экенин Коңурбай, жаткан экен ошондо, суңган бутун тартпастан, жумган көзүн ачпастан, коңурлукту салыптыр, жыргап жатып калыптыр. Жолбосуң 15 төлдөптүр, жолоп пенде келбептир, арстаның 15 төлдөптүр, алдына пенде келбептир. Алуу экенин Коңурбай, көгөтүгү чойкоюп болуп турган кез экен. Алуу экенин чоң коңур толуп турган кез экен. Алгараны жылкынтып, атырылтып, булкунтуп минип турган кез экен. Не десе тилге барысы кирип турган кез экен. Кылычын шондо кынына майлап турган кез экен. Кескелишкен душманды жайлап турган кез экен. Каршы келген адамды айдап турган кез экен. Шакардай болуп ошондо кайнап турган кез экен. Алдымдагы кылжеремин алганмын. Атырылтып, жылкынтып, аянбастан булкунтуп Коңурбайдын алдына ошондо жалтанбай гана кирип баргын мунудум. Алуу экенин Коңурбай, уйкудан чочуп ойгонуп, оң жагына толгонуп, тура калып кеп айтты, Азизхандын жалгызы, неге келдиң деп айтты. Азизхандын жалгызы, оолак менден кетпеди, жаныма жакын келбе деп, айтканымды көрбө деп, айтканымды сен көрсөң, ажалдан мурун өлбө деп, алдыма келсең сен эгер, башыңды кезип аламын, балакетти саламын, кылбаганды кыламын. Ушу турган Азизхан, элин койбой кырамын деп ошондой дегенде, ачуум келдиң арбайып, ант ичкендей саргайып. Атаңдын көрү Коңурбай, айтканыма көнөсүң, атакемдин канжайлакты бересиң, канжайлакты бербесең, ажалдан мурун өлөсүң. Мындан кийин Коңурбай, тизгиниңдин азыраак, тартуураак жүрөсүң, айткан сөзгө киресиң деп ошондой дегенде, алуу экенин Коңурбай, алдындагы алгара атырылтып, булкунутуп, аянбастан жулкунтуп, эликтирип булкунутуп, эр өлгөндөй жулкунтуп, Азизхандын жалгызын азыр аттан саям деп, башын кезип алам деп, балакетти салам деп, койдой башын
башын кездем деп, кондой için жаррам деп, кокуш тапканга канмам деп, канжайлак деген эмине, жериңди бербем дегеле, деп ошентип ошондо ал караны бурганда, каршы келип турганда, өрттөй көзүм жайнады, шакарай күчүм кайнады, айланай сыргагым алдымда кылжерен атка камчы салгамын, айгай сал бакырып алокен оңурга маңдайлаш баргамын, алокен оңурбай ысыгым аталбай, суугум жаталбай, алдында алгара атына камчы салды эле, кайрагач алды эле, эки көз төрт болуп, ичим күй өрт болуп, эрте айткан кеч болуп, Коңурбайдын артынан аянбас жеткенмин, айдалын бете деп, алтын кем чете деп, өпкөгөр тушу деп, өлчөлүү жер ушу деп, катуунай неткенмин, эрден көт кылтайып, үзөңгү буттайып, өзүң көр Коңурбай эми кул кетерде, жерге кул жетерде, Коңурбай кул калганда артынан жет бармакмын, алокен Коңурдун башын кез алмакмын, эделки күч алганда балекет салмакмын, алокен Коңурбай алдында караты капталын бар экен, 20дан канаты, күн батыш менен күн чыгыш качан болсо алгара баса жүргөн адаты, атына камчы салды эле, аркарап качып калды эле, буданга камчы салды эле, буркарап качып калды эле, алдымда кылжерен өксүп калып калды эле, атаган дүнүйө бармак тишти баш чайкап не кылар биле албай, ичим күй өрт болуп, эки көз төрт болуп, каным кайнап ошондо Коңурбайдын артынан кууп жетпей калганым ичимде калды, арманым айланай сыргагым алокен чоң коңур адырай оңбогур адыр будур белести ашып качты, ошондо акылын аянбай шашып качты, ошондо ат баспаган жерлерди басып качты, ошондо Коңурбай качып алганда кайрылып жол салганда, Коңурбайдын артынан аянбай кууп алганмын, Эсенкан алдына ошондо кууп жетип барган мунудум. Коңурбайдын артынан кубалап өз калганда, четпежинде Эсенкан барганда, айвандан арт алгараны чуратып, чаңдартын буратып, ташты басса кум болуп, топону басса ун болуп, асман ачык жер бүркүү, жердин бети чаң болуп, көргөн адам таң болуп, акыл айран ал болуп, менден мурун Коңурбай Эсенканга барыптыр, ошол турган Эсенканга Коңурбай жамандап мени салыптыр, ушул турган береги Азизгандын жалгызы түпкө түгөл жетет деп, көнү келсең Алмамбет Кыргызга качып кетет деп, Кыргызга качып барган соң мусулман болуп алат деп, мусулман болуп калган соң 5-6 жылда көрөсүң, ушул турган Бейжиңге балакет салат деп, кече төрөлгөндө көрдүңөр, чекеси жерге тийгенде атаган ат дүнүйө жер титиреп кетти эле, күңгүркүрөп ошондо кыян жүрүп кетти эле, ушул турган береге Азизгандын Алмамбет балакетти салбасын, башты кесип албасын, Кыргызга кетип калбасын, кылбаганды кылбасын, артынан келе жатыры алдынан тоз алалы, Алмамбеттин башына балакет салалы, хан көтөр өзүңдү хан кылам деген соң, алдындагы тагынын 40 кес кылып, ошондо ордучунда оёлу, үстүнө такты коёлу, хан кылам деп өзүңдү алдап барып, ошондо отургузуп тагына, ошоңорго салып коёлуңдум деп ошентип ошондо Эсенкан менен Коңурбай анты шертти бек кылып, айтып шондо кеп кылып, алар антип турганда, андай кептин урганда, өзүң көргөн Эсенкан Салбурунга барганда, жер жайнаган калың малынан кабар алганда, Салбурун кылып жүргөндө, ошол жакка барыптыр, перинин кызы Бурулча таладан таап алыптыр, тоюна 90 союптур, атын Бурулча деп коюптур, Эсенкан кызы Бурулча, акыл эси кыйынча, перинин өзү кыз экен, Эсенканга кыз болуп, ошол турган Бурулча түшүндө көрүп алмаңды күйүп жүргөн кез экен, Алмамбет качан келет деп
сүйүп жүргөн кезеккен Ералманбет батырды билип жүргөн кезеккен Ералманбет келет деп келсе бүгүн көрөт деп ошоң атасынын айтканын угуп жүргөн кезеккен акылынан аянбай тутуп жүргөн кезеккен Ералманбет батырың кылжеренди жулкунтуп атырылтып булкунтуп Эсенканга келгенде Бурулчаң өзү көргөндө озуп чыккан кезеккен Эсенканга жеткирбей Ералманбет батырдын алдынан ошондо ал Бурулча сулуусу тозуп чыккан кезеккен ошондо туруп кеп айтып ой алеке деп айтып уйтүгүндөй көп кытай уйган кытай эл кандай Эсенкан кызы Бурулча түшүңдө көрүп өзүңдү жактырып жүргөн мен кандай Бурулчаны билбестен талада жүргөн сен кандай айланайын алаке атакеңе ишенбе атакең салат кишенге менин атам Эсенкан жанындагы Коңурбай анты шертти бек кылды айтып ошондо кеп кылды хан көтөрүп алам деп алдап барып өзүңдү 40 кезерге салам деп айтып кебин тур деле мындай кепти ур деле айланай алаке арка чач иемин 6 жыл күйөмүн Кытайда тур нетесиң Кытайда тур турганда бир балек ошондо кабыл болуп кетесиң кагылайын алаке ошо бата турган жер камда бара турган эл камда атакеңе ишенбе атаң салар кишенге ошол күнбатыш көздөй ачкының айланайын алаке кармаша келген душмандын канын суугай чачкының күнбатыш көздөй ачпасаң бара турган жер таап бата турган эл таап ошол жака барбасаң элиңди таап албасаң айланайын алаке мусулман дилин ал жактан кабыл алып албасаң ушул турган Бейжиңге 5-6 жылдын ичинде кайра келип калбасаң ушул турган Бейжиңге балакет салбасаң ушул турган Бейжиңден эзелки келип албасаң айланайын алаке күйүп жүргөн өзүмдү кага ошондо албасаң акыретке барганда бетиңди сен карабайм деп ошондо ошол турган Бурулча айтып сөз билгизип Ералманбет батырдын жанын ошондо күйгөзүп Ералманбет батырдын алдынан чыгып Эсенканга кеп айтканда деп айтып бул Коңурбай заңгарды койдой турган жамбарбы ушул турган Коңурбай эсебин чындап тапчы экен адамзат пендеден садагы чапчы экен менин атам азызган канжайлак зордуктап тартып алыптыр балакет салыптыр деп ошондо дегенде мурут жагы былкылдап эки көз жылтылдап кеп айтпастан ошондо кирип кетти Эсенкан десем эсерго эл бузулган экен го деп ошондо алтын айда чок болбо азызган жалгызы кылжейрен чуратып чаңдартын буратып кайра тартып алмака атасын армака ыңгемин салмака кайра тартып алганда кайра жөн алганда Кудайбек салбай кал найзанын учу жылтылдап эл союлуп былкылдап адамдын башы кылкылдап күрөккө сут кийишип үлүктөн танып минишип көптүгүнө адамдын кулакка кулак тийишип айгай салып бакырып ураның эки Кытайдын мөндүү деп мөндүлөө ура чакырып жабуу деп жабуулаа ура чакырып жабуула себеби өзүң көргөн Эсенкан буйрук берип салыптыр алтын айда чок болбо азызган жалгызын жолдон тосуп алгын деп башына бел салгын деп жабыла чыгып барыңар башың кесип алгын деп Кудайбек салбай кал Кытайлар дөжолой ат көтөрүп жөжолой башка атасы Маңгулдан башташкан Маңгулдан түш келген аңгылган шагарай уч айнаган амурдун баш жайлаган жер жайнаган кол алып Алманбет соймоко тындым кыл коймоко бир жагын карасаң өзүң көргөн музгиндик каншай үчүн алмака калайман салмака кылкылдаган кол менен азган эмес бул менен айгайды катып салыптыр Ералманбет батырдын ошондо жолун тосуп калып турдум атаган дүйнөйө алтын айдар чок болбо азызгандын Алманбет найзалашкан душманга намыс бербес кара көк бул кызыкты көргөндө алдындагы кул дерен атка камчы сал деле аркырап кирип кал деле буданга камчы сал деле буркурап кирип кал деле Кудайбектин салбай кал айдалыгаң асынган алакең кандын сыр бараң оңгоңо бир атып оюндорун суллатып солгоңо бир атып султандарын суллатып
Kıtaylardın дөжолой жанындағы музгендик мергендерин bir bölüp шайлап келет көрдүңбү найза керин bir bölüp айдап келет көрдүңбү каратандай көп Кытай кайнап келет көрдүңбү эсеби канча билинбей жайнап келет көрдүңбү атагана дүнүйө Кытай каптап алганда кызыкты чыгдап салганда алтын айдар чок бөлбө азызгандын жалгызы каптаганга бой бербей жакын келген жеринен жакын жерден найзалап алыс келген жеринен алыс жерден найзалап кайраганга кайдалап тегерене зыргытып Temin işe gelgenin tegi batır Almanbet tebeteyde ırgıtıp kardanıp zırgıtıp karsıldaşa gelgenin kıranın matır Almanbet kamaktay kıllı ırgıtıp oynoğonda 10 ölüp kardansa 40 ölüp жалданса 100 ölüp kallaymandı saldoşol uytugünde köp Kıtay kırılıp jatıp kaldoşol er joloyga gelgende kayran alman batırdın beli ketip ekçeyip karagata kayran göz Çıkıp ketpey çekçeyip Aydalının beti dep Altından kemir çeti dep Öpke vurdun tuşu dep Ölçölü jerin uşu dep Oşo turgan jolloygo Altın aydar çok bölbö Azızgandın жалгызы Koş koldup найза бек сайды Ошондого кустатам деп сойдың одум Koş koldup найза салганда найза тий чыркырап Koşkabır ошондо кеткенник bir kırrap Kıtaylar дөжолой mingen at Aşbuğdan eğin aş bek karmap Gökötün çoңburukan koldoy gör Dep karmap erden göt Kıltayıp yüzden güt Buttayıp emi kul Getirede yerge kul Getirede özün gör Beregi tikken alt men Kaman alt janında Muzgundik javula gel Kalıptır jamgırı kıl Jatartıp mündürü kıl Ok atıp er almam Batırga soğuştu için salıptır Kıtaylar joloydu acırat Alıptır özün gör Karasaң uytugün Dep Kıtay er almam Batırdan ошондо kaç Alıptır Kıtay kaç Alganda kayrılıp jol Salganda özün gör Almanbet aldında Kıldeyren atına kamç Salıptır jer aylan Sakındap ata kız Azızgan ordogo Ошондо келген экен жакын деп одум